Улан Рахманкулов Өзгөрүш айылынын тургуну 3 баласына мамлекеттен жөлөк пул алып күнүмдүк тиричилигин өткөрүп келген. Өткөн жылы соц контракттын негизинде 100 000 сом алып, ширетүүчү аппарат алып, учурда чакан устакана иштетип каражат табууда. Каарманыбыз кыш келгенче өзүнүн иштөөсү үчүн шарт түзүүнүн аракетинде. Андыктан устаканасын чоңойтуп, эл этелинин муктаждыгы үчүн ар кандай шаймандарды жасайт. Бүгүнкү күндө чакан устаканасынын ичин шыбап, жылуулап алсам дейт. Ай сайын 3 баласына берилүүчү жөлөк пулду күтүп олтура бербей, 100 000 сомго 2 ширетүүчү аппарат сатып алган. Түшкөн пайдасына мотоблог алып, айрым иштерди жасап каражат табууда. Каражат жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр көп учурда эле ошо мурунку сварка менен иштеп жүрөм. Шартка байланыштуу паровое отопление, ограждение, забор, ворота ушундай иштер менен. Тапкан кирешебиз деле жакшы. Тетиги мотоблокту алдык, дыйканчылыкка, огородко иштеткенибизге деп. Базы 41 000 турат экен фрезасы менен. Азырынча ошол. Жок, күтүп отурганга караганда өз алдынча ишкерлик жакшы. Күтүп отурганда 3600 пасовый алчык 2 балага. Айына аны күтүп отургандан көрө кыймылда иштеп турган сөзгө жакшы, прибыль көбүрөөк болот. Мейнеткеч Каарманыбыз айылдагы курулуш тармагында дагы иштеп, үй бүлөсүн багуунун үстүндө. Айта кетсек, Өзгөрүш айылында жалпы 15 үй бүлө мамлекеттен 100 000 сом алып иш баштагандар. 2022 жылы 9 үй бүлө алган социалдык контракт 100 000 сомдон. Ар тараптуу бирөөсү шени алган көбүнчө, уй алган саан уйларды, кондитердик. 2023 жылы 5 үй бүлө алган, бирөөсү бул үй бүлөбүз жаңы эленки Улан аттуу сварка жумуштары боюнча алган, өзгөчө башкачараак да. Калганы баягы кадимкидей эле швейни ар кандай немелер менен алган, уй саан уй долбоорлор боюнча. Бүгүнкү күнгө караганда баардын эле жумуштары жакшы болуп атат. Өкмөттөн демөөрчү таап бир үй бүлөбүзгө сүт машина алып бердик, бир муктажчылык жараткан үй бүлөгө. Калган үйлөрү өздөрүнүн эле тирилигин кылышып атат, жакшы. Мурунку алган жөлөк пулга караганда бул соц контракттан алган акча кирешелүү болуп атат да, жакшы. Адал мээнеткана ийгиликке жеткирет. Жөлөк пул алган жарандардын көпчүлүгү соц контракттын негизинде 100 000 сомдон алып жашоо турмуштарын жакшыртууда. Булар райондук тиешелүү комиссиянын көзөмөлүндө. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.